Арыбаңыздар, назарыңыздарда Кочкор өрөөнүнүн спутниктен жалпы көрүнүшү. Кочкор өрөөнү негизинен тарыхый эстеликтерге бай. Алардын бир катары 2017-жылы табылган орто кылымдарга таандык мавзолейди айтсак болот. Ал жерде археологиялык казуулар жүргүзүлгөн, бышкаңгыч салынган, жер алдындагы турак жай табылган. Ал эми андан сырткары эле Кумдөбө айылынын аймагында, Акжар айылынын аймагында, андан башка дагы бышкаңгычтан салынган дубалдардын, сепилдердин, турак жайлардын калдыктары байма-бай табылып келет. Жана ошондой эле айдоо аянттарында, айдоо аңыздарында дагы көптөгөн бышкаңгычтар, карапай идиштер, жаргылчак таштар, ар кандай орто кылымдарга таандык тыйындар жана башка артефактыларды табууга болот. Ошондой эле ошол шаарлардын жер астында калуусуна эмне себеп болгон деген суроого Ыйык мурас бирикмесинин жетекчиси Коңурбаев Кайрбек агай өзүнүн 40 жылдык эмгек изилдөөлөрүнө таянып, бул өрөөндө орто кылымдарда өтө чоң сел каптоо болгон деген пикирин, оюн билдирип келет. Чындыгында эл арасында Кочкор өрөөнүндө жайгашкан ошо бузулган суу деген деңиз деңгээлинен 3400 метр бийиктикте жайгашкан тоо башындагы көл болгондугу жана ошол көл бузулуп бүтүндөй өрөөндү каптагандыгы тууралуу эл арасында көптөгөн уламыш, аңыз кептер айтылып келет. Жана ошондой эле жанагы жер алдынан табылып аткан турак жайлардын дагы жер алдында калуусунун бирден бир себеби ошол сел каптоонун натыйжасында болгон болуу керек деген ойду жаратпай койбойт. Ошол себептен биз азыр бузулган суунун жайгашкан ордун жана бузулган суу бузулгандагы селдин жүрүшүнөн пайда болгон суунун нуктарына спутниктен тартылган сүрөттөрдүн жардамы менен аларды көрүп изилдегенге аракет кылып көрмөкчүбүз. Бул Кумдөбө айылы. Кумдөбө айылынын Карабак участкасында жана ушул жерде жайгашкан айдоо үлүш жерлеринде байыркы турак жайдын пайдубалдары, дубалдарынын калдыктары бар. Ал эми ушул эле жердин Токойго жакын, сууга жакын жеринде Кырк Чоронун күмбөзү деп аталган тарыхый жай жайгашкан деп айтсак болот. Бул жер дагы бүгүнкү күндө толук кандуу көңүл бөлүнүп коргоого алынган эмес. Ал эми айылдын түндүк тарабында аянттарда, талааларда көрүнүп турган, сала болуп турган суунун нугу ошол жүргөн селдин нугу деп айтсак болот. Ушул селдин нугу. Ал эми ушу селдин нугу менен жүрүп отурсак, тоону аралап бузулган суу жайгашкан тоо чокусуна келип жетебиз. Мынакей бул бузулган суу жайгашкан аймак, бул апапак болуп турган, тоңдурулган азыркы бүгүнкү күндөгү бузулган суунун көрүнүшү. СССР маалында бул суу ошо тоо башындагы кооптуу көлдөргө киргендиктен жасалма жол менен дары чачылып тоңдурулган деп айтылып келет. Ошондой эле эл арасында элдик уламыштар, бузулган сууга байланыштуу ар түрдүү аңыз кептер орун алган. Кей бузулган суунун жалпы көрүнүшү Шиш чокунун түбүндө жайгашкан. Ал эми этек жагында мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай ошо селдин жүрүшүнүн, бузулган суунун бузулгандагы кесепетинен келип чыккан байыркы ошо нукту көрүүгө болот. Бул өтө эле алабы кенен, зор көлөмдөгү жана терең коого болуп калган сай деп айтсак болот. Коктунун таманы менен Коктунун таманын агызып, шагыл таштарды агызып ушундай чоң көлөмдөгү сайды пайда кылган.
Şu сайдын нугу менен жүрүп отурсак, Бөрөңгө түшөбүз, Талага келебиз, азыркы күндөгү Шамшы айылына келебиз. Андан кийин мынакей ошо байыркы орто кылымда жайгашкан байыркы эски шаарды бузулган суу толугу менен каптап калгандыгы ушул нуктун негизинен айтсак болот. Жана ошондой эле эл оозунда ошо айгыр жал тоолору дагы суунун селдин жайпап кетишинен пайда болгон деген аңыз кептер, пикирлер бар. Ал эми мунун баары бүгүнкү күндө негизинен толук кандуу геологиялык, археологиялык изилдөөнү талап кылат. Чындыгында сел канчалык деңгээлде жүргөн, анын масштабы, көлөмү кандай болгон, мунун баары иликтөөлөрдү, изилдөөлөрдү талап кылат. Ошондой эле дагы бир айта кетчү нерсе, бузулган сууга катарлаш 4 көл жайгашкан. Бул эми мөңгүлөрдөн пайда болгон баягы чөбөт катары же бөгөлмө дейбизби, көлдөр болушу мүмкүн. Ал эми ошол байыркы мезгилдерде, орто кылымдарда бул жердеги климат жана табигый шарттар жана ушул көлдөрдүн орду алгечтерде болгону же болбогону бизге албетте белгисиз. Бул нерселердин баары геологиялык изилдөөлөрдү, гидрологиялык изилдөөлөрдү, археологиялык изилдөөлөрдү талап кылат.